Достор, геймплан боюнча Алматы ачылгандар, башкача айтканда джекпот кармагандар, джекпот уткандар деп коебу. Алматтуу болгон адамдар, Алматтуу болгон участоктарды көрсөтүп берем сиздерге, өтө крутой участоктарды. Негизи много окшогон участоктарда достор, бул каким-то образом могу жер ушул квадрат каким-то случайным образом фиолетовый цвет полтота, фиолетовый азыр мессерге, чтобы вы знали. Это многофункциональная общественная деловая зона, да? То есть это будущий глобус, будущий Фрунзе, будущий торговый центрлер, достор. Локациясын караңыз. Магистраль, Улбулзо. Так, Чолпон Валиханов көчөсү. Чолпон Валиханов көчөсү, Чолпон Атинка, да, башкача айтканда. Чолпон Атинка көчөсү, достор, караңыздар. Много участок каким-то, мен эсептесем, где-то 6 гектардай территория экен, да. Прям локация сонунда келаткандар, өйдөгө чыгып бараткандар, соода кылып өтүп кетет. Здесь был медицинский кластер. Здесь тоже какой-то многофункциональный комплекс, тоже общественно-деловая зона, тоже каким-то чудным образом сельхоз болгон жер ушинтип фиолетовый цвет көрүлүп атат. Бунун локациясын караңыздар. Бул баягы эме жол, восточный объездной жолдун бою болуп атат. Бул жагы болсо магистральдын кесилиши, тоже, то есть лакомый кусочек, да. Каким-то образом у них тоже теме болуп калыптыр, да. Билбейм, өтө бул Алматтуу адамдар окшойт. Анан много жер мынакей караңыздар. Тоже лакомый кусочек болуп атат. Каким-то образом. Анан, конечно, вот бул по-моему лобби эмес, бул жер жерден көпчүлүк карапайым элдер эле өздөрүнүн үлүш жерлерин сатып аткан. Бул жанагы Ленинский райондогу жаңы Бишкек Сити кылабыз деп атпады беле. Много жаңы футбольный полянын жанындагы участоктор. Ошол район тоже выиграли. Орто сайдагы жанагы үлүш жерлер бар эле, ошолор көбү кетти. Здесь кому-то повезло, кому-то не повезло. У кого-то кому-то дали на многоэтажку, у кого-то оставили сельхоз. Бирөөлөргө берди, бирөөлөргө бербей коюшту да. Бул кандай нерсе да? Эмненин негизинде булар тандашты? Ушул жер кызыл болсун, ушул жер жашыл болсун. Бул бирөөнүн жери караңыздар калып кетти сельхоз боюнча, а бирөөнүн жери многоэтажка болуп кетти. Тоже непонятно, да? Булар кантип эме кылышкан. Много жер, өтө вообще крутой жер, да, много жерчи. Микрорайон Тоңгоч, много жерим көбүнчө жөнөкөй эле элдердики экен. Анан туруп много жер, чоң жер, аябай чоң, көрдүңүздөр, 12-чи микрорайон салыштыргыла территориясын. Анын территориясы карагыла. Бирок много специализированная общественная зона дейт, то есть соцобъекттер курулат экен. Бирок первая линия тоже лакомый кусочек Сухая Батыра, бул жагы болсо кайсы көчө эле много. Ошол эле Чолпон Валиханова тоже много жер под бизнес кетип атат. Анан каким-то образом много жерлерде 14 этаждан өйдө пайда болуп атат. Общественная территория, то есть мектеп болот окшойт. 9 этаж, 8 этаж и многофункциональный комплекс под бизнестер. Анан много жердагы туруп жана булуттан чыккан айга окшоп деген ырга окшоп туруп эле пайда болуп калды. Много жер вообще жок болчу. Мурунку сунушталып аткан жер бул сельхоз боюнча эле калган болчу. Ачакей, село Көкжар, бул Айкөлдүн ылдый жагы. Так, бул 9 этаж бекен, 9 этаж экен үйлөр. 9 этаж, бирок территория караңыз. Примерно 12-чи микрорайондун, 12-чи микрорайон, достор. Ошонун көлөмүндөй чоң жерде, бул жер канча деген үй болот бул жергечи. Бул бирөөлөрдүн заказы менен болду, же ГИК өзүнө заранее үйлөрдү кура турган жерлерди даярдап атабы? Аны келер чакта билебиз, достор. Келечекте Кудай буйруса. Анан дагы мынакей карасаңыздар, вот как булар кантип бөлүштүргөн. Мисалы, мына берде бирөөнүн сельхоз жери турат да. Бул мынакей жана бирөө мага эме койду, претензия койду, тура эмес айтып атасың көчөлөр депчи. Кээ жерлерде адашып калып атат окшойм. Молодая гвардия, достор, много северный объездной, ылдыйкы объездной, молодая гвардия объездной.
мынакей бирөөнүн сельхоз жери турат, анан бирөөнүкү каким-то чудным образом под бизнес, под строительство многофункционального комплекса. То есть будущий, тоже будущий Глобус, Фрунзе, чоң-чоң торговый центрлер курула турган жерлер, да. Так, как это понять? Им повезло или они что-то делали дегендей, да? Достор. Ушундай кызык. Геймпландан бирөө утту, гүл жыргады. Ыйлагандар да болду. Кээ парковый зона болуп калды территориясы. Кээ участогунан Мерил парк эң жаман менин оюмча парковый зона. Анткени же сатайын десең парковый зона эч ким албайт, курайын десең курдурбайт. Анан эми мына жолдор, салынган жолдор бар, салынып аткан жолдор, салынып аткан жолдорда жаңы үйлөрдү салып алган болсо алар компенсация төлөп атат. Бирок айткандай мына Көкжар боюнча айтып коелу, Көкжарда аябай жакшы компенсация төлөп берди. Частный компания, тиги Восточный объезднойду куруп аткан компания аябай жакшы компенсация төлөп берди. Бардыгы прям ыраазы болуп эле сатышты да, участоктарын беришти. Ошондой достор, кто-то жыргайт, кто-то ыйлайт дегендей да. Ушундай.